Мен ушул 39 жашыма чейин мен көп нерсени билем деп ойлогон экенмин. А на самом деле көбүсү мен тыпырмай дагы нерсени билбей жүрмүн. Ушул убакка чейин. Мен убагында көп жерде иштегем. Мен дагы Россияда барып иштегем. Ушул Ош шаарында частный компанияларда иштегем. Ал жерден айлыгым азайып чыгып кеткенде мен чыгып көчөдө таксиста болуп жүргөм. Көчөдө такси болуп жүргөндө бир клиент бир жерден 75 сомго барса, ушул клиент 15 сом акча таштап коёбу экен деп тиленет эле. 15 сомго. Вот ошондой күндөрдү да мен көргөм. Мен качан сетевой компанияда акча бар деп айтканда мен эч кимге ишенген эмесмин. Потому что мен Бишкекке каттаганда именно ошо Алоэнин адамдарын Бишкекке 12 саат туда обратно жол жүргөнбүз. 12 саат мага Алоэн айтышкан. Бирок мага вообще келген эмес. Мен Алоэни айтып баштап сетевой дегенде мен кулагымды жаап жолду карап кете бердим. 12 саат аракет кылган жеткен эмес. Кайтканда дагы 12 саат айткан жеткен эмес. Кийинки барышында дагы 12 саат айткан жеткен эмес. Качан берни көздөп кайтканда мен акчаны угуп, анан ошондон жеткен. Көзсө ушундай MLM сетевой компанияларда на самом деле акча бар экенин билип, анан кийин мен ошондой жүрөгүм ачылган. Мен эмне кылгам акча бар экенин билгенден кийин? Мен Оштогу ушул жашка чейин ушу Алоэда акча бар экенин билбей жүрсөм, эми бүгүн билсем, значит, Алоэден дагы көбүрөөк акча төлөгөн компаниялар болсо керек деген. Мен эмне кылгам? Эң биринчи MB деген компанияга баштадым. Барганмын. Бир дагы компанияда алдындагы адамдын канча продукциясы сатып алган продукциясынан 30% төлөгөн бир дагы компания жок. Единственный компания вот ушул жерде и легальный официальный иштеген. Мен ошондо ушул жерде акча бар экенин билип, маркетинг планы мага жагып, бул жерде эч кандай кыйынчылык жок экенин билип, мен ушул жерге чечим чыгарып, мен ушул жерде бизнес кылам деп осознанно мен бизнеске келгем. Мен Алоэге келген эмесмин. Мен именно акча үчүн келгем. Биз эркек адамдар качанга чейин такси кылып, качанга чейин ушу бирөө ушу 15 сом ашыгыраак берип коет экен деп күтөмүн. Мен именно бизнеске келгем. Себеби мен күнүгө такси кылганда, күнүгө кечкурун жатарда, түшүндө жатып, уктап жатты, мен элестетет элем. Мен ушинтип бай болуп жашасам, мага ушу бир чынчыл жакшы адам келип, Аскар сен мага 1 жыл, 2 жыл иштеп бер, мен сага каалаган квартираңды, каалаган жип машинаңды алып берем десе, мен ошол адам үчүн 12 саат иштегенге даярмын деп күнүгө элестетет элем. Вот ошол адам көрсө Рекс муалим. Алла Таала менин ошол сөзүм Алла Таалага жеткен экен. Вот ошол нерсеге жеткирген менин спонсорума чоң рахмат. Ушуну мага түшүндүрүп койгон. Мен ошол күндөн баштап мен бизнесмен болом дедим. Мен бай болуп жашайын дедим. Эмне үчүн биз ар бир адам бай болуп жашашка бизге эмне мушайт берет? Өзүбүздүн гана оюбуз мушайт берет. Биз эгерде бай болуп жашагыбыз келсе, бай болуп жашайбыз. А кедей болуп жашагыбыз келсе, пожалуйста, жүрөт эле жашап жүргөн. Ачкалыктан азыр эч ким өлбөйт. Азыр наоборот топчулуктан өлүшү мүмкүн. Ачкалыктан эч ким өлбөйт. Күнүмдүк акчага эч убакта кызыкпагыла. Күнүмдүк акча бул азыркы силердин иштеп аткан айлыгыңар. Силер ошол 20 миңге убактыңарды бөлүп, энергияңарды бөлүп, 20 миң айлыкты күтүп отурасыңар. А мен туура мен азыр акчабам. Мен мисалы октябрдын башында биз набери көз жумушту баштадык. Биз биринчи айда $200 алганбыз. Мен ошондо түшүнмөм. Значит, мен бул жерден $200 алдымбы? Мен бул жерден 200 миң сомду да алам. Мен бул жерден 2 миллион сомду да алам деп ошого мен көзүм жеткен. Мен ошого сүйүнгөм. Мына кечээки айлыгыбыз азыр көрөсүңүздөр дагы 90 миңге айлык чыкты. Мен ошол бир жыл башка биздин спонсорубуз 70 миң айлык алам дегенде мен ишенген эмесмин. 70 миң депутаттар да албайт, сен кандай алып коюп иштейт. Ичимен чыккан. А мен качан сыртыма айтканда мен спонсорум кагаз бетинде көрсөткөн. Вот 70 миң айлык. Ошол убакта күздө мага 70 миң өтө чоң акча сезилген.
Азыр мага аз. Потому что мен көп акчаны көрүп калдым. Эмне үчүн сиздер отурасыздар бүгүнкү акчаңызды? Бардыңыздар, бул компания жашка карабайт, тил билесиңби, ого карабайт, образованияң барбы жокпу, ага карабайт. Вот, пожалуйста, любой адамдын кел 18 жашың өттү, кел. Бул жерде биринчи очередь өзүң болосуң. Өзүң как семей үй бүлөңдү өзгөрөсүң. Биз Наргиле экөө өзгенчең экөөбүз, бирибизге кылган отношениябыз өзгөрөт. Биз бири-бирибизди сүйөбүз, бирибизди жаным деп айткан жок. Мен ушул компанияга чейин, мен чынын айтам, мен бир күндө бир тачка сигарет чегем. Мен отурган жерлерде спиртное куюлганда эч отказ болот, ичем ичти. Мен де даже үйдө бир нерсе жетпей калганда жиним кетти, эчкечип ичип алчумун. Тура эле мен жашырып атам, мисалы мен каалагандар айтат. Азыр мен тура эле келдим. Эң биринчи арак менен сигарет таштадым. Бир. Вот азыр мени кыйын болуп үйрөткөн досторум бар. Дагы деле арак ичип түшөт. Айлыктары дагы деле ушу 7800. Ал мен өсөм. И бардыңыздар өсөсүздөр. Если туура чечим чыгарсаңыздар, ушул жерде бардыңыздар өсөсүздөр. Мен көпчүлүгүндө мына эркек адамдарга көп кайрылам. Пожалуйста, бул аялдардын иши эмес. Бул эркектердин иши. Бар эркектер мына бай болуп жашайын дегенде. Вот мына аялдардан отурасың жерде. Ушулар эртеге 100 000 тапканда, артынан айдан жолой чыкпайсың ушул жерге. Мына мен иштедим да, 100 000 сомду мен таптым деп келесиң. Ого чейин келип баштадым. Эркексиңби, көбүрөөк акча тапканга аракет кыл. Бул аялдардын иши эмес, эркектердин иши. Сүйүктүү келинчегиме берейин. Ар бир успешный эркектин аркасында мудрый аял болот. Аял акылдуу болсо, эркектер көп нерсеге жетишет. Эркекти хан кылганда аял, эркекти айтпайт. Өткөнкү семинарда биринчи жолу биз семинарга келгенде совет байке келген. Мэрим бизге построениени ушундай берген экен, биз даже ассистент супервайзер эмес элек. 10 киши алып келгиле, квалификационный ужинга катышасың десе, биз даже компанияга жазылбай туруп эле мэримдин айтканын кылып, ассистент супервайзер боло элек деп 10 билет сатып келгенбиз. Аскар сен бар дейт, мен сен бар дейм, экөөбүз акыры талашып атып, мени бар деди. Даже бизнеске подключение болбой биз спонсорубузду угуп баштаганбыз. Азыр ушундай таң каламда, биз ассистент супервайзер боло электе эле ошол спонсорубуздун айтканын кылып жүргөн экенбиз да. Ана кийинки семинарда мен чекеде отурдум, алдыда отурушат менеджерлер. Кийинки семинарда тиштенип отурам, шашпай туругула мен кийинки семинарда менеджер болуп чыгам деп. Если адам действительно желаниясы болсо, действительно кааласа, кылам десе ошону кылат экен. Мына бүгүн мен менеджер болуп кийинки семинарга чыктым. Айтам го, мен ушул убакка чейин дайым айтам, Аскар айтып келет го, экөөбүздүн оюбуздагы бар жогу полуслова друг друга понимаем. Биз ушундай эле жашоо айтып атат го, ачкылыктан өлбөйсүздөр, стандартный жашоо өтө берет. Тойго барасыздар, келесиздер, оокат өтөт, элдин катарында жүрө бересиздер. Бирок бул жерге келгенде өткөндө мен көзүмөн жаш, мен бул бизнеске келсе ыйлабайт элем да, даже тажаларда жакын туугандардын өпкеси да көзүмөн жаш чыгара албайт элем. Мына ыйлабай отурат деп айтат деп ушунчалык кыйын эле. Фореверге келгенде ыйлап болуп калдым. Өткөндө мен ыйлабасам бирөө айтыптыр, Наргиле ушуга чейин раса жетишпей кыйналып жашап жүрүшкен да. Кыздардын кийимдери жок, жыртык кийим кийип жашап, эркек киши айтыптыр да, ошону раса ыйлаптыр мен признаниени көрүп алыпчы. Аял айтат экен, күлөм раса ыйладым Наргиленин признаниесине кийинде. Менин көзүмөн жашы түшүнбөгөндүр да ал киши. Менин көзүмдүн жашы сүйүнүчтүн көз жашы. Ушундай дагы жашоону өзгөрсө болобу? Ушундай сонун менин каздалган мечталарым, кыялдарым турмуштун ар түрдүү сыноосунан текселенип жерде калып кеткен болчу. Кызыл дипломдорун калып кеткен болчу да.
жашоом фармацевт болгон үчүн аптекада өтөт эле. Ошон үчүн мен бул жерге келгенде Форевергге мен ошол жерде тебеленип калган кыялдарым, мечталарым ойгонуп, мен жомоктогудай, кинодогудай нерселерим акырынан өзгөрүлүп кетип атат. Ошон үчүн мен азыр бул бизнеске биздин когда-то ушунчалык жаман көрүп, жыйынын келип чалса албай, смс жасап, жооп бербей жүргөн когда-то. Бирок ошол биздин характерибизге, ошолорубузга чейин чыдап, ушул мүмкүнчүлүктү, ушул эки семейный парага жеткизип коеюнчу деп, именно бизди чакырып, списогуна бизди жазып, бизди тандаганы үчүн мэрим Акмолдойго ушунчалык ыраазычылыкты билдиргим келет. Мэрим, пожалуйста, сени ушу сценага чакыргым келет. Биздин жашоодо 180 эмес, 1000 градуска өзгөрткөн ушул кыз биз буга өмүр бою чексиз ыраазы болуп өтөбүз. Силерди да ушул бизнеске чакырган спонсорлор азыр жаман көрүп атышыңар мүмкүн. Но ийгиздей болуп ыраазычылыгынан айта албай атат. Кандай соп көрүнөт. Силер карайсыздар, менин ордунан туруп урматуумен урмат бералар. Наргилянын азыр бир сөзү бар да. Мен Наргилияга звондоп айттым. Бул бизнести жасаш үчүн, менеджер болуш үчүн сен өзгөрүшүң керек. Придется вот характериң өзгөртүшүң керек десең. Сен өзгөрүлсөң өзгөрүлө бер, мен өзгөрүлбөйм деген да. Вот азыр көрүңөр кандай өзгөрүлдү. Аскар болсо мынтип айткан эле. Мен айттым, Аскар, таксисти ташта. Бул бизнеске кел, Форевергге кел, основной доходу ушул жерден болсун, основной бизнес ушул жерден болсун. Үйдөн чыкканда Форевергде чыксаң, жумушуң жүрөт десем, мен дейт, даже Сорин болсом дагы мен таксист болуп жүрө берем дегенде да. Вот менеджер болду, азыр Аскар таксист кылбайт, таксист болбойт, даже Соринге эмес, бирок дагы деле вот өзгөрүлсөңөр, силер өзгөрүлсөңөр, анан бизнес жүрөт.